Урматтуу мусулман бир турган, бир мусулман тили дайым отурган кезде, бирөө менен жолуккан кезде салаваттан үзүлбөйт экен. Аллахумма салли аля сайидина ва набийина Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад. Кошнасы яхуди экен. 10 жыл, 15 жыл кошна болот. Дайыма мусулмандын тили эмне экен? Салаваттан токтобойт экен. Пайгамбарга дайым салават айтат экен. Бир күн айтат, салаватыңдын эмне пайдасы бар? Мынча айтасың. Жок, бул салават дейт, ишиңе ийгилик берет, рызкыңа береке берет, өмүрүңө береке берет. Bir gün Yahudi musulmandı salavattан тоyun пайгамбарга экинчи салават айтпай турган кылайын дейт экен да. Келип кошна, "Могу менин алтын шакектерим сен үйүңдө туруп турсун, аманат. Мен бир жумалык сапарга кетем" дейт экен. Аманатты мусулман аманатыңды сактайын деп үйгө алып кирип койгондо, мусулман жумушу менен эгин-тигинге чыкканда Yahudi өзү келип урдайт экен да, алып келип бир көлгө таштап берет экен. Максаты айтат, мен сенин аманатыңды алып жатам. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад салават айтып, бул сактоо аманатты сакташ үчүн да салават керек. Муну эсине кайтарыш үчүн салават керек, салават айтышым керек дейт. Салаватыңды деп эле алып койбойсуң дейт дагы, алып келип көлгө ыргытып берет экен. Бир жумадан кийин келет да. Кошна дейт, менин аманатымды дейт, персигимди, алтынды кайтарып бергин дейт. Десе кошна дейт, мен азыр дейт, көлдөн балык кармап келдим дейт, аялым балык пиширип атат дейт, балык жеп анан кетесиз дейт. Мусулман пайгамбар айткан дейт, "Ва ман ю'мин биллахи вал яумил ахир фалюкрим дайфа", ким Аллах Тааланын барлыгына билгине акырет күнүнө ишенсе, конокту сыйласын деген, сен мен коногумсун, пишип жаткан тамакты таштап кетпегин дейт. Балыкты даярдап жаткан аялы келип, "Чуркаң" деп кожоюнду чакырат дейт. "Могу ажайыпты караң" дейт. "Балыкты" дейт, тазалап жатсам ичинен могу персик, алтын шакек чыгып дейт. Караса баягы кошна берип кеткен алтын шакек. Коюп койот да, унчукпай анан тамак жегенден кийин дейт, "Силер мусулмандар" дейт, "ушундай кыянатчы, калпычы, кана менин шакегим бер" дейт. Ал ойлойт, баягы көлгө ыргытып берген да. Бир салават айткын дейт, "Мен сага шакегиңди алып берейин." Салаватыңды кой дейт, аманатты бер дейт. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад үйгө киргенден кийин кемпирден шакек тап келип колуна берет. "Могу шакек бу?" Таң калат. Буну кайга ыргыткан эле? Ал балыктын ичинен кайра келди. Урматтуу мусулман бир турган, бул жөнөкөй аңгеме, жомок эмес. Үйүңүздө береке болсун десеңиз, өмүрүңүзгө береке болсун десеңиз, ааламга рахмат үчүн жөнөтүлгөн пайгамбарга салават айтууду үйрөнгүлө. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Мен Египетте окудум. Египет калкы өтө жөнөкөй. 70-60% мындай кембагал, факир болуп жашаган, муктаж болуп жашаган. Бирок келип туруп таксиске токтотосуң да сурайсыз да. Ал-Азар университетке кайдан барат десеңиз, салли аля наби, пайгамбарга бир салават айт дейт. Аллахумма салли аля Мухаммад десең, мойтта азыр 34-чү маршрутка отурсаң түз алып барат дейт. Бирөөгө келип, мусулман бир турган, саат канча десең, салли аля наби, пайгамбарга бир салават айткын дейт. Аллахумма салли аля Мухаммад десең, 2-ге 10 минут калды дейт. Ар бир эмеде. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүбүз. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Ey Muhammed, seni alamga rahmat үчүн жөнөтүлдүк дейт. Бирок биз рахмат үчүн келген пайгамбар жөнүндө эч маалыматыбыз жок. Өтө өкүнүчтүү нерсе, урматтуу мусулман бир турган. Кээде имам намазда турат дагы бир сүрөдө адашат. Узун сүрө эмес. Амма парасынан, керек болсо алам тара кайфанан ылдыйдан эле. Адашкан кезде аркада турган 3-4 жамааттан бирөө имамды туурлап кое турган адам жок да. Бирок тилекке каршы. Имамдын ордунда бир залда, спорт сарайы болсун же филармонияда бир ырчы ырдан адашса, зал бардыгы туурлап артынан ырдап кетет. Микрофонду мындай узатып койсо. Өкүнүчтүүбү? Биз кайда баратабыз? Куран үммөтүбүз дейбиз. Куран жөнүндө маалыматыбыз жокпуз. Сүйүктүү пайгамбардын үммөтүбүз дейбиз. Пайгамбар жөнүндө эч маалыматыбыз жок. Келгиле. Рабиул Аввал пайгамбардын туулган айы баарыбызга эме болсун. Чыныгы пайгамбарды сүйсөң, сүйгөнүн жөнүндө көп маалымат алгысы келет. Пайгамбардын өмүр баянын окугула.